Атмосфералык абанын сапатын башкаруу системасын чыңдоо, жылытуу үчүн экологиялык таза чечимдерди киргизүү, ошондой эле шаарды жашылдандырууга багытталган 50 миллион долларлык долбоорго Финансы министрлиги менен Дүйнөлүк банктын ортосунда кол коюлду. Бүгүн Ордо калаада министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун катышуусунда Дүйнөлүк банк тарабынан сунушталган Бишкек шаарынын абасынын сапатын жакшыртуу, негизги факторлорду түшүнүү жана чечүү, кызыктар тараптардын чогулушу долбоорунун презентациясы өттү. Автобустарды коомдук транспорттун экологиялык жактан таза формасына алмаштыруу, электр кубатын кубаттоочу инфраструктураны түзүү жана электромобилдерди сатып алууну стимулдаштыруу үчүн 2023 жылга карата муниципалитетке 4,5 миллиард сом бөлүнгөн. Катализаторлордун жарактуулугу жана жеткиликтүүлүгү боюнча техникалык кароо чаралары көтөрүлдү, деди Акылбек Жапаров. Борбор калаадагы абанын булганышынын минималдаштыруунун дагы бир чарасы, Акылбек Жапаровдун айтымында, Бишкек полигонундагы бир нече ондогон жылдарга созулган өрттү толугу менен локализациялоо жана анын аймагын рекультивациялоо болду.